Итак, достор, бүгүнкү соодабызда биз сиздер менен агрессивныйраак торговля кылабыз. Достор, эгерде канал катталбай болсоңуздар, канал катталып коюңуздар. Также биздин обученияларыбызга да катышсаңыздар болот. Достор, биздин телеграмыбызда сигнал, обучение жана жасалма интеллекттен дагы сигнал алып, обучение алсаңыздар болот. Достор, кошулуш үчүн телеграмга жазып коесуздар. Телеграмдын ссылкасы ушул видеонун описаниясында же болбосо мынакей комментариянын башында болот, достор. Бүгүнкү биздин торговлябыз, максатыбыз бүгүн, получается, балансты көтөрүү да, агрессивныйраак торговля кылышыбыз керекпиз и чоң акча менен деле кантип соода кылса болоорун мен силерге бүгүн көрсөтүп түшүндүрөм да. Бүгүн балансыбыз 94 000 и биринчи сумма инвестиция меники $500 болот, достор да. Итак, смотрите, бизде кандай окуя болуп атат. Азыр болсо бизде жок, бул жакта 51% экен. Давайте кийинки котировкага өтөлү. Кийинки валютная пара, сделкамды по тренду ачамын. Швейцарский франк, японская иена OTS'тен. Бул жакта өздөрү көрүп тургандай эле мынакей 3 линия турат и бул жакта бизде тренд восходящий болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Бир темп менен эле жогору көздөй кетип бара жатат да. Биз болгону моундай просадкалардан ачышыбыз керек болот. Мынакей азыр просадка болуп атат. 1 мүнөткө бул жакта сделкамды сатып аламын, достор да. Итак, стратегия элементарна. По тренду. Тренд сенин досуң деген сөз бар трейдерлерде. Ошон үчүн бул жакта биз трендтин артынан эле ачышыбыз керекпиз да, трендтин бузбай. Если по тренду ачып атсак, бул жакта биз жогору ачышыбыз керекпиз да. Бул жакта картина жогору көздөй кетип атат. А если тренд нисходящий болсо, анда биз сделкабызды астыга ачышыбыз керекпиз да. Также сумма сделкабызды биз сиздер менен азыр анти-мартингейл менен торговля кылабыз. Получается, если бул сделкабыз плюска жабылса, биз $960 суммабызды коюп, кийинки сделкабызды ачабыз да, анти-мартингейл менен. Если бул сделкабыз минуска жабылса, анда экинчи сделкабызды биз 2,5 эсеге же болбосо 2 эсеге көбөйтүп анан ачышыбыз керек болот да. Так, акыркы 5 секунд сделкабыздын жабылышына 3, 2, 1. Жок, достор, кичине жетпей калды. Мен азыр суммамды $1000 көбөйтөм и дагы бир жолу, достор, 1 мүнөткө дагы бир шанс берем и жогору ача беремин, достор да. Самое главное, ошо айткандагыдай эле биз восходящий тренд болуп атканда просадкадан ачышыбыз керекпиз да. Любой трейдингде сферада, форекс болобу, фьючерс болобу, то же самое, достор, биз жакшы точкадан ачканга аракеттенишибиз керекпиз да. Анткени ал жакта деле прибыль процентти саналат, а бул жакта болсо биз анализибизди так коюп анан ачышыбыз керекпиз. Система бардык жерде бирдей болот. Даже кээ бирлер айткандарга ишенбеңиздер, там трейдинг бул болбогон нерсе или так далее деген нерсеге ишенбеңиздер. Анткени трейдинг бардык жерде бирдей эле. Структура бардыгы эле бирдей, достор. И самое главное, просто криптовалюта и так далее дегендер, алар кичине масштабныйраак болгон себептен ал жакта тоже мындай кээ бир нерселер айтылбайт да. Вот, бул как бы экинчи уровень же болбосо мындай башкачараак түшүнүк менен көбү обучение кылып, и кээ бирлер анча түшүнбөй калышат да. Так, сделкабызды экинчи плюска жаптык. Плюс $1020 болду. Ошондо биз $420 уже плюска чыгып кеттик да. Эми болсо давайте $920 ачамын. Экинчи сделкамды новозеландский доллар OTS'тен ачам. $920 кайра жумшап, 1 мүнөткө жогору ачамын. Бизде бул жерде мынакей ретест болуп, жогорку көздөй графигибиз потенциалын көрсөтүп атат да. Биз бул жерде байкап көрсөк болот. Мынакей көтөрүлдү, отскок болду, коррекция. Дагы бир жолу көтөрүлдү, коррекция болуп атат. Мурдакы максимумга кайра келди, ретест болуп туруп, кайра график көтөрүлүш керек. То есть бул жактагы окуяларды дагы бир жолу кайталаш керек. Бул жакка дагы көтөрүлүш керек да. Приблизительно ушул жакка чейин. Байкайбыз. Бизде дагы 30 секундтай бар. Акыркы 2, 1, 0. Отлично. Сделкабызды плюска жаптык. Дальше биз $1766 дагы бир жолу анти-мартингейлди колдонуп ачабыз, достор. Так, эми болсо дагы бир жолу башка котировкага өтөйлү и башка котировкадан анализ кылайлы, достор. Так, көптөн бери мен мындай торговля кылган эмес болчумун, достор. Бир аз волнительный болуп атат, толкунданып атам. Так,
Австралиец, швейцарский франк достор. Австралиец, швейцарский франк. Так, выход болуп атат 1 мүнөткө бул жакта жогору ачабыз достор. 1766 долларга. Так, эми болсо биз 15 секунддук таймфреймге которулабыз. Биз бул жерде моундай клинди койсок, бизде бул клинибиз азыр бузулуп атат достор, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Жогорку уровеньдер бизде максимумдары ылдый болуп эле жабылып келаткан. Азыр болсо дагы бир жолу касание болуп атат и бизде астыңкы тоже линиябыз бар, мынакей. Астыда дагы бир линия бар, көрдүңүздөрбү? Бизде графигибиз ушул коридордун ичинде жылып жатат да. Мынакей. Көрүп турганда деле ушул графиктин ичинде жылып жатат, бирок биз могул жерде байкап турамын. Могул жерде акыркы ретест болуптур эле ушул жерде. Мынакей көрдүңүздөрбү? Могул жерде ретест болуптур эле. И бул уровенибиз, жогорку уровенибиз азыр ушул жерден жогору көздөй пробой болуп, жогору көздөй кетиш керек да. Если болбосо, так 3, 2, 1, 0. Есть, достор. Плюс. Отлично. 3390 долларга көбөйтүп койдук. Так. Ну чё, дагы бир жолу. Дагы бир попытка кылайын. 3390 долларга. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Выход болду. Дагы бир жолу мен бул жакта жогору 1 мүнөткө ачамын. Так. Если что, дагы бир ретесттен ачышыбыз керек болот, достор. Могул уровенибизде да. Уровень всегда пробой болгондо, ошол уровень пробой болгонго жерге кайра түшүш керек да. Ушул линиябызга. Клин бизде иштеди, треугольнигибиз. Самый максимальный уровеньден ачып алыптырмын азыр. Но бул жакта тренд бизде жогору көздөй, прям күчтүү тренд уланыш керек да, жогору көздөй. Если 1 мүнөттө байкап көрсөк, да, мынакей мурда графигибиз ылдыйга эле түшүп келе жаткан да. Азыр болсо бизде выход мына треугольниктен чыкты. Кайсыл жакка чейин көтөрүлүшү мүмкүн? Биздин уровенибиз могул жакта экен да. Эң важный уровень ушул жакта экен. Ушул жакка чейин дагы бир барып келиш керек да. Бир барып келип туруп, анан кайра возможно ошол жактан түшө баштайт да. Так, 3, 2, 1, 0. Есть, достор. Плюс. Баланс 100.153 долларга наконец-то көтөрдүк, достор. Да. Система анти-мартингейла менен биз содабызды 1, 2, 3, 4 сделка менен эле балансыбызды 6000 долларга көбөйтүп койдук, достор. По итогу, получается бизде могул жерде 2 торговля кылган болчумун мурда. Эми сиздер түшүндүңүздөр да. Мурдакы 5 видеороликти салыштырып көрүңүздөр. Эртең дагы ушу чоңураак сумма менен торговля кылганды мен көрсөтөмүн, достор. Система ошондой эле болот, достор. Аз сумма менен деле торговля кылган ошондой болот. Чоң сумма менен торговля кылганыңар уже результат ощутимый болот да. Но на самом деле ал система ошондой эле иштейт, достор, да. Башында 5 сделка, 5 видеоролик кылып тарттым го. Көрсөңөр болот каналымда мынакей. Азыр мен силерге көрсөтүп коеюн. Бул жакта каналга өтөсүздөр, достор. Каналга катталасыздар. Мынакей бизде акыркы 5 видеоролик да. Мынакей. Могул видеороликтен баштап көрсөңүздөр, мен аз сумма менен көрсөткөм да. Кантип торговля кылыш керек и канча сумманы колдонуш керек и кантип мартингейл жана анти-мартингейл менен соода кылыш керек экенин баардыгын айтып түшүндүргөмүн да. Эгерде сага түшүнүксүз болсо, анда биздин VIP чатыбызга катталып алсаң болот. Ал жакта бизде 4 айлык видеороликтер бар. 4 айлык видеороликтерди иреттеп койгонмун. За что отвечает, ошолордун баардыгын обучение кылып киргизгенмин, достор. Кошулуш үчүн бул жакта абсолютно бесплатно, достор. Входко төлөбөйсүздөр, айына төлөбөйсүздөр, болгону счет ачасыздар и балансыңыздарга болгону 50 доллар менен баштасаңыздар жана кошулуп биз менен чогуу командабызга кошулсаңыздар болот, достор, да. Итак, бүгүн бизде кечки саат 9-10дордо торговля башталат и стрим дагы башталат, достор. Ошон үчүн баардыгыңыздарды күтөм. Ссылкалар баардыгы астыда болот, комментариянын башында. Всё, ушу менен, достор, биз эртеңки дагы видеороликтеги жолугушабыз. Сурооңуздар болсо өтүп жазып койсоңуздар болот, достор.